Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Эфирде биринчи радионун күндүн темасы программасы. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Бакыт Ашрахманов. Ушул жылдын башынан бери Кыргыз Республикасынын камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултууну социалдык фонд салык кызматына өткөрүп берген. Иштин натыйжасы кандай болууда? Деги эле азыр ушул күндө Кыргыз Республикасынын социалдык фонду реформалык кандай аракеттерди көрүп жатат? Биз кененирээк маалымат алабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Эрсалиев Медер Эсенгулович бар. Медер Эсенгулович, саламатсызбы? Саламатсыздар. Мына жогоруда айтылгандай, ушул 2019 жылдын 1 январынан тартып салык кызматына камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултууну өткөрүп бердиңиздер. Бул албетте мындай мурдагы жылдарга салыштырмалуу бул жаңылык катары кабыл алынды. Бир түзүмдөн экинчи түзүмгө функция өтүп атат. Анан ушул иштин жыйынтыгы кандай болуп жатат? Деги эле ушул башталган иш өзүнүн натыйжасын көрсөтүп жатабы? Кандай экен? Рахмат. 1 январдан баштап, быйылкы жылдын 1 январынан баштап ушул биздин камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу функциясын, анан текшерүү функциясын ошол салык кызматына өткөрүп бердик. Бул да өкмөттүн токтомун аткаруу максатында. Бул маселе каяктан келип чыккан? Бул маселе баягы бизнес коомчулугу. Өзүңүздөр билесиздер, убагында мисалы текшерүүчү органдар аябай көп болуп кеткен да. Ошол себептен бизнес коомчулугу ошо көптөн бери эле ошонун баарын көтөрүп келген. Бир чогултуучу орган болсун, бир текшерүүчү орган болсун деп, бизнести жеңилдетүү максатында да болду деп ойлойм. Анан бүгүнкү күндө салык кызматы ушул толук кандуу, эми бул салык кызматына дагы өзүнчө бир жаңылык болуп атат. Жаңы өзүнчө бир функция кошулуп атат. Ушул эле токтомду аткаруу максатында биз өткөрүп бергенден тышкары дагы 240 кишини кызматкерибизди убактылуу жөнөттүк. 6 ай мөөнөткө жөнөткөнбүз. 1-июлда ал мөөнөтү, убактылуу жөнөткөн мөөнөтүбүз бүтөт. Алар болсо ошол барып ошол камсыздандыруу төгүмдөрүн кандай чогултуш керек, кандай биздин баягы өзүбүздүн мыйзамдарга ылайык тиги салык кызматын үйрөтүү максатында, жардам көрсөтүү максатында жөнөтүлгөн да. Бүгүнкү күндө салык кызматын баягы бул да жаңылык деп айтып атпайм, ошо жаңылык болгонуна байланыштуу салык кызматы план, биз берген план тапшырманы толук кандуу аткарганга жакшы толук жетише элек. Буякта дагы ошол жүйөлүү себептерден бар. Бирок былтыркы жылга салыштырмалуу өсүш бар, бирок өсүш ошол биз каалаган, биз көрсөткөн деңгээлге жетпей атат да. Анан эми азыр толук кандуу өтүп бүтсө, анан мен ойлойм булар дагы бир алалыктуу иш алып барат болуш керек деп. Экинчиден, азыр баягы ошол бизнес коомчулугунда эле нааразычылыктар көп угуп атабыз. Соц тармактарга да көп жазып атышат, туура эмес өткөрүлдү деген сын пикирлер айтылып атат. Себеп дегенде булар айтып атышат, ошо сын пикирлердин ичинде мен ошо түшүндүрүп айта кетейин дедим эле. Социалдык фонд өзүнүн программасын бербей койду. Салык кызматы болсо ошол толук өзүлөрүнүн программасын иштете албай атат деген сын пикирлер айтып атат да. Буга чейин 3 жыл, 2015-жылдан 18-жылдын аягына чейин 2 райондук башкармалыкта пилоттук жүрүп келген да. Бул Октябрь району менен Сокулук району болчу. Анан ушул пилоттун жыйынтыгы толук кандуу аягына чыга элек маалда биз толук өткөрүп берип калды да. Биз жана программаны эмне үчүн бербей койдук деген, биз бербей койгон жокпуз. Просто бул жерде биздин программада ошол камсыздандыруу төгүмдөрүнөн баштап, адам баласын ошо төгүп баштагандан баштап эң акыркы пенсияны алганга чейинки мөөнөттөрдүн баары камтылат да. Анын ичинде ошол жекече эсепке алуу, ошонун жанагы инвестициялык кирешесин эсептөө, күнүнкү түшкөн акчасын өзүнүн ошол эсеп счетуна түшүрүү, анан пенсияны чектөө, анан төлөп берүү. Ушунун баары тең биздин өзүбүздүн программада, бул канча жылдан бери иштелип чыккан программабыз ошого турукташтуу болуп калган. Ошол себептен биз бул программаны бере албай атабыз. То есть бизде жаңыз эле чогултуу функция эмес, андан тышкары пенсияны чектөө, анан төлөө, анан ошону контролдоо функциябыз бар.
Ошон үчүн бул программаны өткөрүп бергенге мүмкүнчүлүк жок да бүгүнкү күндө. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, ошол биздин программабыз менен салык кызматынын программасы экөө биринин мындай айтканда тили башка да. Ошон үчүн булар жаңы жазып чыгышты. Программанын баары тең азыркы күндө толук бизге ошол түшкөн акча өз убагында түшүп атат. Единственное ошол акчанын бир 30% ошол мындайча түшүндүргөндө адреси жок болуп атат да. Ар бир кишинин счетуна толук кандуу түшө электери болуп атат. Ушундай эми көйгөйлөр бар. Мунун баары тең эле мен ойлойм бул чечилчү нерсе. Бул жерде өкмөт башчыбыздын, президенттин тапшырмалары бар. Бул баягы бир текшерүү болсун, бир чогултуу орган болсун деген максатта жасалып атат да, негизги максат. Медер Эсенгулович, мына ушул ишти ишке ашырууда, мындай алдыга коюлган максатты ишке ашырууда, мисалы социалдык фонддун кызматын пайдалангандарга мындай таасирин тийгизип калбайбы? Биринчиден, экинчиден ошол сиздердин жана айтып атпайсызбы, салык кызматында кызматкерлер иштеп атат деп. Алардын жанагы белгиленген мөөнөтү бүткөндө ал кызматкерлер эмне иш кылат деген да суроолор пайда болот да. Бул жерде биринчиден ошол биздин кызматкерлерди бул жана иштөө мөөнөтү бүткөндөн кийин биз кайра өзүбүзгө бизде жанагы пенсияны чектөө бөлүмдөрүбүз бар, пенсиянын көзөмөлдөө төлөнүшүн көзөмөлдөө бөлүмдөрүбүз бар, жанагы жекече эсепке алуу бөлүмдөрүбүз бар. Ошонун баары тең аябай мындай чоң нагрузка менен иштеп келатышат. Бүгүнкү күндө норма боюнча бир кызматкерге 2700–3000 тегерегиндеги пенсиялык иш кагазды ай сайын иштеп чыгыш керек. Бизде кээ бир райондорубузда бул 7000ге чейин чыгып кеткен райондор бар. 7000–8000 мисалы Кара Сууда ошон пенсионерлердин саны көп болгондугуна байланыштуу, бирок пенсияны чектөө бөлүмдөрүнүн кызматкерлери аз болгондугунан ошол райондо 7000–7500 нагрузка менен отурушат да. Ошол нагрузканы азайтуу максатында биздин өзүбүздүн баягы эсептерибиз бар. Ошолорду кайра өзүбүзгө кызматкерлерди алып туруп ошол отделдерге бөлөбүз дегенбиз. Азыркы күндө салык кызматына биздикинен тышкары дагы көп функциялар бар. Бул жерде көптөр өттү. Ошонун баарын тең салык кызматы азыр өкмөттөн дагы булардын штаттык тизмелерин көбөйтүү токтомдоо долбоорун даярдап атышат. Ал кол коюлса, бизден кызматкерлер кыскарат, бирок анчалык көлөмдө эмес да. Мисалы салык кызматы азыр 290 киши сурап атат, дагы кошумча. Бизден болсо бизге азыр бүгүнкү күндө где-то 200 тегерегиндеги киши кызматкер дагы керек болуп атат да, мисалы жана функцияны өткөрүп берген. Бул жерде токтолуп айта кетчү нерсе, баарыңыздарга белгилүү болгондой, 1-январдан баштап быйылкы жылдын мындан тышкары дагы биздин жана пенсиялык иш кагаздарды чогултуу функциябыз бизге өзүбүзгө жүктөлүп калган да, жаңы мыйзам күчүнө келген. Бул жерде биздин урматтуу депутатыбыз Алы Карашевдин демилгеси менен көтөрүлүп чыккан мыйзам долбоору күчүнө кирип, азыр пенсиялык иш кагаздардын баардыгын тең, айлыгын, трудовой эмгек китепчесинен тышкаркысынын баардыгын тең керектелүүчү же болбосо тастыктаачу кагаздардын баарын социалдык фонддун кызматкерлерине жүктөлүп атат да. Ошон үчүн бул жагынан да биз баягы кичине жетишпегендиктер пайда болуп атат. Ошон үчүн биз дагы ошол өкмөткө кайрылып кат жүзүндө суранып атабыз, ошо биздин ошол катмарыбызга толуктоо үчүн дагы кызматкерлер керек болуп атат. Демек бул маселе баягы сиздердин кызматкерлердин кызыкчылыгы корголо тургандай чечилет экен да, Рахмат. Урматтуу радио каармандар, биз түз эфирдебиз. Ошол социалдык фонддун реформалык иш аракеттери тууралуу кеңири маекти сиздер Фейсбуктагы Биринчи радионун баракчасынан дагы уксаңыздар болот. Биз маегибизди уланта берели. Медер Эсенгулович, мына бүгүнкү күндө ошол социалдык фонд президенттин региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп аталган иш чаранын алкагында да бир топ иштер жүргүзүп жатса керек да. Анан аймактарда сиздер ушул багытта кандай иштер жүргүзүп жатасыздар?
Былтыркы 2018 жылдын жыйынтыктары боюнча биз ошо санариптештирүү боюнча именно көп иштерди жасадык десек болот. Булардын бири биз жанагы сатып алуу жөнүндө мыйзамга ылайык бизден баягы справкаларды алган убактардын баарын тең ошонун баарын электрондуу формага өткөргөнбүз убагында. Түндүккө көп нерсебизди байладык, кызмат көрсөтүп. Эми азыр биз салык кызматына ошол функциябызды өткөрүп бергенине байланыштуу мунун баары токтоп турат. Андан тышкары биздин өзүбүздүн сайтка пенсиянын калькуляторун чыгардык. Бул да болсо ошол ар бир жаран өзү кирип пенсиясын, келечектеги пенсиясын өзү эсептеп алганга мүмкүнчүлүк берет. Мындан тышкары электрондук жана өздүк эсебиндеги акчаны билгенге, ошонун канча акчасы топтолду, биз негизи жылга бир жолу кагаз түрүндө же электрондук түрдө маалымат берип турабыз. Ошонун баарын электрондук түргө өткөрдүк. Колдон келишинче ошонун баары катабайбыз. Ал үчүн ошол жаран өзү бир жолу райондук социалдык фонд башкармалыгына барып, арызын калтырып, анан ошо арызга так жана электрондук адресин көрсөтсө, биз онлайн режимде каалаган убагында ошол маалыматты берип турабыз. Мүмкүнчүлүктөр бар болот. Андан тышкары быйыл 1-июлдан баштап бизге азыр өздүк кабинет кирип атат. Муну биз азыр жаңы ошо тесттик режимди бүттүк. Кудай буюрса ушул айдын аягында бир чоң презентация кылабыз. Ошол презентацияда көп нерселер айтылат. Бул өздүк кабинет, пенсионердин өздүк кабинети деп атадык. Биз жаңы эле пенсионер эмес, бул ар бир жаранга деле укук берип атабыз. Биздин социалдык фонддон өздүк кабинет ачып алып, ошонун ичинде канча ким мен үчүн канча төлөдү, кайсы жерде иштептир, кайсы жерден канча айлык алган, келечектеги пенсиясы канча болот, жана топтомо компоненти бар. Ошол топтомо компонентинин канча үстүнө киреше түшкөн, өзүнүн төлөгөнү канча деген сыяктуу нерселердин баардыгын тең ошол өздүк кабинетке кирип, каалаган убагында онлайн режимде алып турган. Ар бир кыргызстандык жаранга ошондой мүмкүнчүлүк түзүлөбү? Муну болсо биз ошо жакын арада чоң 1-июлдан баштап бул күчүнө кириш керек. Ошон үчүн жакын арада бул чоң презентация кылабыз. Массалык маалымат каражаттарын баарын чыгарып, баарын көрсөтүп, ошо түшүндүрүү иштерин дагы алда жүргүзөбүз. Андан тышкары былтыркы жылда дагы бир жетишкендиктердин бири бул Турция мамлекети менен жанагы биздин эмгек мигранттарды болсо, биздин жарандардын чет өлкөдө иштеп жүргөн жарандарыбыздын кызыкчылыктарын коргоо максатында ошо Турция менен келишим түзүлүп, жогорку кеңештен ратификацияланып, президентибиз кол коюп берди. Азыр эми биз аны болсо ошо Турция мамлекетинин парламентин күтүп атабыз. Аяктан да ратификациядан өтүш керек. Андан кийин анан президент кол койгондон кийин бул мыйзам күчүнө кирет. Бул жерде болсо ошол толук кандуу Турция мамлекетинде иштеген жарандардын пенсиясын экспорттоо каралып атат. Андан тышкары ошол Турциянын жараны сыяктуу эле баардык социалдык коргоо маселелериндеги мүмкүнчүлүктөрдүн баарын алып атат. Ошол мамлекетте иштеп, официалдуу түрдө, мен дагы бир жолу айтып коюшум керек, бул жерде баягы биздин жарандардын бир кетип аткандагы ошол башка өлкөгө иштеп кетип аткандагы бир кемчиликтердин бири бул баягы неофициально кетип калган. Расмий мындай документтүү эме болуп кетпейт. Ошондой кетип калган көп баягы учурлар кездешип атат. Ошон үчүн расмий түрдө иштегендердин ошо жакка төлөп, камсыздандыруу төлөгөндөрдүн баардыгын тең ошол убагы келгенде, жаш курага келгенде, кайра өз өлкөсүнө кайтып келгенде ошол жерде иштеп тапканын баарын пенсиясын бияка которуп берип, бияктыкын кошуп жого алмай. Бүгүнкү күндө жаңы эле азыр баягы Европалык экономикалык биримдикке кирген мүчө мамлекеттердин ортосунда дагы бул аябай чоң иш болду. Муну дагы буюрса бүтүрүп азыр кол коюуга даярдап атабыз. Быйыл дагы күзүндө ал мыйзам долбоору болуп ратификацияга жогорку кеңешке кириш керек. Бул жерде дагы ушундай
мүчө мамлекеттердин баардыгынын ичинде иштеген. Бул жерде Россия, Казакстан, Белоруссия, Армения, Кыргызстан мамлекеттериндеги кайсы мамлекетте иштесе дагы ошол мамлекеттин мыйзамына ылайык пенсиясы чектелип, анан кайра өзүнүн өлкөсүнө келгенде ошонун пенсиясы которулуп берүү жөнүндө каралып атат. Андан тышкары ошол жанагы Турция сыяктуу эле баягы биз ооругандыгы жөнүндө компенсацияларды алган, айыл киши төрөсө компенсацияларды алган мүмкүнчүлүктөрдүн баары тең ошонун ичинде камтылып атат. Андан тышкары социалдык фонддо 2014-жылдан бери ушул 2015-жылдан бери Корея мамлекети менен Корея мамлекетинин топтомо фонду бар. Ошол топтомо фонду менен ошол жакта иштегендердин толук акчаларын баарын кайра кайтарып берип атабыз. Аякта да келишим ошондой түзүлгөн. Кореяда иштеп келген биздин жарандарыбыз төлөгөн акчаларын азыр где-то 7-18 кишиге чукулдап калды. Ушулар алып алышат. Асты $12,000 баштап, арты $1,000 тегерегиндеги суммаларды канча төккөнүн ошону кайра кайтып берип атышат. Ушундай жетишкендиктери болуп атат. Ошол эле убакта эми жумуш болгон жерде кемчилик да болот экен. Жетишпегендерибиз да бар. Анын баарын мойнубузга алып, бирок ошонун баарын оңдоого, жакшыртууга, ошол пенсионер менен биздин кызматкерлердин ортосундагы мындай орусча айтканда контактты азайтуу максатында, коррупциялык элементтерди жоюу максатында ушул санариптештирүү, электрондук кабинеттин баары тең жанагы маалым каттардын баарын алуу, мамлекеттик уюмдар менен биргеликте ошол кишини тияка барып алып кел, бияка барып алып кел деп ошол кагыздардын баарын электрондук түрдө алуу максатында көп мамлекеттик органдар менен келишимдер түзүлүп, бүгүнкү күндө ошол кат алышуулар ошондой жүрүшүп атат. Рахмат, урматтуу радио каармандар. 39 21 90 39 19 33 телефондору аркылуу суроолор болсо берсеңиздер болот. Анда сырткары Facebook'тагы биринчи радионун баракчасында да түз көрүп, угуп суроолоруңуздарды бериңиздер. Медер Эсенкулович, сөзсүз эми мына социалдык фонд дегенден кийин бул жерде акча маселеси көбүрөөк сөз болот. Анан көп учурда ошол пенсияны жөн эле көбөйтүп койбойсуңар же болбосо аз чектелип калды деген көп суроолор эл арасында пикирлер айтылып жүрбөйбү? Анан ушул социалдык фондко түшкөн акчалар ошол азыр иштеп жаткан жарандардын социалдык фондко которгон акчасынын эсебинен пенсия төлөнөт деп көп сиздердин кызматкерлер түшүндүрүп берет да. Анан ушул жагынан алып караганда социалдык фонддун мүмкүнчүлүктөрү кандай? Ошол акчаларды көбөйтүү же баалуу кагаздарды чыгаруу жана башка деп көп айтылчу эмес беле? Ушул багытта кандай иштер жүрүп атат? Бул жерде мындай да, мисалы пенсиянын өлчөмүн ошол жашоо шартына, пенсионердин жашоо шартына, өлкөдөгү жана инфляцияга жараша бир жогорку деңгээлде төлөш үчүн, көбөйтүп бериш үчүн бир пенсионерге 3 иштеген киши камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөш керек. Бул дүйнөлүк практикада бар. Бул минимум 3 киши төлөсө, ошондо пенсиянын өлчөмү татыктуу өлчөмгө чыгара алабыз да. Тилекке каршы бизде ошол көрсөткүчкө жете албай атабыз. Бүгүнкү күндө 1,2 эле болуп атат. Бир пенсионерге 1,2 киши да. То есть бир кишиге бир киши деген эле болуп калып атат да. Азыркы күндө 650,000 пенсионер бир айлык керектелүүчү сумма бул жерде 3 миллиард 700 миллион болду. Бул 650 жылдан жылга пенсионердин саны өсүп атат. Жылдан жылга биз ошого жараша дагы пенсиянын өлчөмүн көтөргөнгө аракет кылып атабыз, но бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша. Республикалык бюджеттен берилген каражаттар болсо, булар пенсиянын базалык бөлүгү менен гана аскер кызматкерлеринин пенсияларына кетет. Же болбосо жанагы льготный пенсионер деп коебуз, деги батыренлер, бийик толуу шарттагылар. Эми биз бул жерден дагы ачык айтып кетиш керек. Биз пенсионерлердин түрлөрүн дагы, пенсионер эмес, пенсиянын түрлөрүн, анан камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтерин аябай майдалап саламыз да. Өтө эле. Пенсиянын түрлөрү да ошончолук көп, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин түрлөрү да ошончо көп. Эми баягы түшүнүп атабыз, тоолуу шарт, жашоо шарты кыйындарга деп. Бирок негизи барып эле баягы бир 2-3 тарифтин түрү болуш керек деп ойлойм.
өзүм бул жеке оюм. Анан бир 3-4 түрү болуш керек пенсиянын. Биз чынын айтсак мүмкүнчүлүктү эми аябай көп берип атабыз да. Ошол себептен бул дагы болсо ошол бюджетке, республикалык бюджетке нагрузка алып келет. Бул дагы болсо ошол социалдык фонддун бюджетине нагрузка алып келет. Бүгүнкү күндөгү биздин өзүбүздүн ошол болгон жеткен даражабыздын, суммабыздын, чогулткан акчабыздын мүмкүнчүлүгүнө жараша тарифтер болуш керек дагы, ошого жараша пенсиянын түрлөрү болуш керек деп ойлойм да. Анан дагы кошумчалап кетчү нерсе бул эми ошол ошондо гана биз жанагындай көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк берет да. Бүгүнкү күндө ошол былтыр мисалы жылдын аягында 1-октябрдан баштап былтыр пенсиянын өлчөмүн көбөйттүк. Ошол көбөйткөнгө эле 940 миллион акча, почти миллиард акча керек болот кошумча. Быйылкы жылга кошкондо ал акча ал бир кварталга эле керектелүүчү акча болбойбу, быйылкы уже 4 эсе. Көбөйөт. Ошон үчүн аябай жыл сайын жанагындай пенсияга керектелүүчү сумманын өскөнү ошондон болот. Анан эми бүгүнкү пенсионерди бүгүнкү иштеп аткан киши багат деген бул дүйнөлүк практикада баардык жерде ошондой. Анын өзүн единственный жанагындай топтомо каражатын бул өзү топтоп, ал эч жака кетпейт. Бүгүн да бизде коомчулукта да көп айтылып атат, соцфонддо финансы көп акча баары тең эле ошол топтомо фондунун каражаттарын азыр бүгүнкү күндө 18 миллиардтан ашып калды. Ошол сумманы ойлошот, ошол сумманы эле алып кошуп койсо болмок, же болбосо бул ал ар бир жарандын өздүк каражаты. Ал кандай жумшалат, аны кантип көбөйтсө болот, жана ушул сыяктуу суроолорго азыр биз жаңылыктардан кийин жооп алалы. Урматтуу угармандар, азыр өлкө аймагындагы жана чет өлкөдөгү соңку жаңылыктарга кезек беребиз. Андан кийин социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиев менен болгон маектин уландысын угасыздар. Ош облусунда тоноого шектелген 5 киши кармалды. Алардын экөө эл аралык террорчулукка байланыштуу соттолгондор, дагы бирөө Өзбекстандын жараны. Алар Ош облусунун Өзгөн районунда 1,380,000 сом алтын буюмдарды уурдаганга шектүү катары кармалышты. Облустук милициядан билдиришкендей, ушул жылдын 28 мартында Өзгөн шаарынын тургуну 1968 туулган жаранын үйүнө белгисиз бирөөлөр кирип, 380,000 сом накталай акчасын жана 1 миллион сомдук алтын зер буюмдарын уурдап кетишкен. Ыкчам иш чаранын негизинде шектүү катары 5 жаран кармалып, алар турган үйдөн алтын зергер буюмдар далил катары алынган. Учурда кылмышка шектүүлөр камакка алынып, Ош шаарында тергөө абагына киргизилди. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин маселеси боюнча түзүлгөн атайын комиссиянын иши жыйынтыкталды. Бул тууралуу бүгүн 18 июнда Жогорку кеңештеги укук тартиби, соттук укуктук маселелер жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча комитеттин отурумунда депутат Талант Мамытов билдирди. Маалыматка ылайык, Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратуу үчүн сунушталган 9 айып 6га чейин кыскартылды. Алар Бишкек жылуулук борборун модернизациялоого коррупция, Тарых музейин оңдоодогу мыйзам бузуулар, Азиз Батыкаевдин мыйзамсыз бошотулушу, Бишкек жылуулук борборуна көмүр сатып алуудагы мыйзам бузуулар, Кой Таш айылындагы жер участкасын сатып алуу маселеси, Ысык Көл районунун Чоң Сары Ой айылындагы 4,6 гектар жерди Фрунзе Резерв компаниясына чыгарып берип, анын бир участогун өзү пайдаланышы. Белгилей кетсек, мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев экс-президент статусунан ажыратуу үчүн ага күнөө коюу боюнча корутунду бере турган комиссиянын корутундусун долбоору Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетке каралууга тийиш. Саясат. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 18 июнда тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековду кабыл алды. Анда 12-14 июнда өткөн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйыны, Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин мамлекеттик визити, Монголия президенти Халтмагни Батулга жана Индия премьер-министри Нарендра Модинин расмий визиттеринин жыйынтыгы чыгарылды. Министр Чыңгыз Айдарбеков бардык өткөн иш-чаралар боюнча тиешелүү маалыматтарды берди. Президент Тышкы иштер министрлиги бардык тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте саммиттин жана визиттердин мазмундук жагын жана протоколдук уюштуруучулук маселелерин жогорку деңгээлде камсыздап беришкенин, конкреттүү натыйжалар бар экенин белгиледи. Сооронбай Жээнбеков тышкы иштер министрине президенттин аппараты менен бирге саммиттин, Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин мамлекеттик визитинин, Монголия президенти менен Индия премьер-министри Нарендра Модинин Кыргызстанга расмий визиттеринин алкагында жетишилген макулдашуулардын мындан аркы аткарылышын кылдат көзөмөлгө алууга тапшырды.
Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 18-июнда ошондой эле учкуч космонавт Кыргыз Республикасынын баатыры, өлкөнүн Ош областында туулуп өскөн Салижан Шариповду кабыл алды. Мамлекет башчы кичи мекенине келген Салижан Шарипов менен жылуу учурашты. Космонавт учкуч Салижан Шарипов жылуу кабыл алуу үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстандын ар тараптуу өнүгүүсүнө болгон жардамын берүүгө даяр экенин билдирди. Орозбек Опунбаев мурда жүктөлгөн милдеттерин аткаруудан бошотулуп, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп дайындалды. Бул багыттагы жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Мамлекет башчынын башка чечими менен ал Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары кызматынан бошотулду. Спорт. Кыргызстандык спортчулар таэквондо боюнча Евразия кубогунда 6 медаль утту. Мелдеш Фергана шаарында 13-17 июнь күндөрү өттү. Ага Өзбекстан, Кыргызстан, Россия, Казакстан жана Түркиядан 800дөн ашык спортчу катышкан. Кыргызстандык спортчулар бул мелдеште 1 алтын, 2 күмүш жана 3 коло уткан. Валюта курсу. Бишкектин акча алмаштыруу жайларында доллардын соңго карата курсу 69 сом 83 тыйын, евро 78 сом 3 тыйын, рубль 1 сом 8 тыйынды, теңгенин курсу 18 тыйынды түздү. Аба ырайы. Кыргызстандын аймагында күндүз кээ бир тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Өрөндөрдө жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрүндө түнкүсүн 12-17 градус болсо, күндүз 28-33 градуска чейин жогорулайт. Ал эми Талас областында түнкүсүн 9-14 болсо, күндүз 25-30 градуска чейин жогорулайт. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 14-19 плюс көрсөткүчүндө болсо, күндүз 35-35 градус. Ал эми Ысык көл, Нарын аймактарында түнкүсүн 10-15 градус жылуу болсо, күндүз 21-26 градуска чейин жогорулайт. Борбор шаарыбыз Бишкек шаарында абанын түнкү температурасы 15-17 градус болсо, күндүз 31-33 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Более 10 тысяч наименований продукции. Мир инструмента. Компания с международным именем. Урматтуу радио каармандар, биз уктуруубузду уланталы. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Эрсалиев Медер Эсенкулович бар. Байланыш телефондорубуз 39 21 90 39 19 33. Эгер сиздерде суроолор болсо, ушул телефондор аркылуу берсеңиздер болот. Андан сырткары Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасында дагы түз көрүп, угуп суроолоруңуздарды бериңиздер. Биз маегибизди уланта берели. Медер Эсенкулович мына жогоруда жанагы пенсионерлерге акча төлөө, аны көбөйтүүнүн жолдору жана башкалар жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Анан ошо сиз айтып атпайсызбы, жана топтомо бөлүгү деп, анан буга чейин дагы ошол сиз жетекчи боло элек деди эле, ушундай сөздөр айтылчу эле го, жана акчаны кантип көбөйтсө болот, анан соцфонддо баалуу кагаздар чыгарса болобу, жана башка деген. Ушул боюнча азыр кандай иштер жүрүп атат? Бул деги эле мыйзам жол бере турган нерсе бекен? Мыйзам боюнча ар бир жаран камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтерине ылайык айлыгынан 2% ушул топтомо фондуна которулат да. Анан ушул топтомо фондун акча каражаттарын биз ошол мыйзамга ылайык бир инвестициялашыбыз керек. Ошого жараша ошолордун инвестициялык кирешеси түшөт. Ошол кирешелери менен анан ал киши пенсияга чыкканда ошол бул баягы кошумча пенсия деп айтып койсок да болот, кошумча каражат болуп эсептелет да. Бул компонент, топтомо компоненти 2010-жылдан баштап кирген. Ошондон берки чогулган акча бүгүнкү күндө ошол 18 миллиарддан ашык сумма чогулду. Мунун топтомо каражаттарынын камсыздандыруу бөлүгү, то есть камсыздандыруу төгүмдөрүнөн чогулган акча 10 миллиарддын тегерегинде болду, а 8 миллиарды болсо бул ушунча жылдан берки кошумча инвестициялык киреше болуп эсептелет да. Ошон үчүн ар бир жарандын бул жерде дагы бир кошумча айта кетчүгүмсе, ушул топтомо компонентин только уюштурулган гана сектор кирип калган, башка сектордо иштегендердики кирилбейт да. То есть бул жерде бюджеттик мекемелердики, бул жерде ошол
юридикалык жакты түзгөн башка жеке ишкерлер төлөбөйт бул жерде, анан дыйкан чарбалар төлөбөйт да. Ошон үчүн топтомо компоненти ушулардын эсебинен бүгүнкү күндө 18 миллиарддан ашык акча сумма топтолду. Буга чейин ошол топтомо компонентинде пенсияга чыккандан кийин бунун дагы бир мен кошумча дагы бир нерсени айтып кошуп коеюн. Бул артыкчылыгы, топтомо компонентинин артыкчылыгы бул мураскорго калат. То есть кокусу ошол топтоп жүрүп пенсияга чыкканга чейин киши каза болуп калса, ошонун мураскорлору калган суммасынын баарын тең ошо жанагы инвестициялык кирешелери менен толук кандуу алганга укугу бар да. Бүгүнкү күндө биз 27 миллион сомдун тегерегинде ошо мураскорлорго төлөп бердик. Андан тышкары бул акчаны жана өзүңүз айткандай мыйзам боюнча 90% ашыгы бул баалуу кагаздарга салышыбыз керек. Анан калганын ошол коммерциялык банктарга, депозиттерге жана башкаларга жайгаштырсак. Быйылкы жылдан баштап биз азыр жанагы мамлекеттик ипотекалык компанияга да кошулдук. Ага да кирдик. Ошол 8,5%-дын тегерегинде аяка да берип атабыз. Ошо топтомо бөлүктөгү акча каражаты менен кирип атасыздар да, э? Топтомо фондун дагы бөлүктөгү акчаларды биз ошолорду көбөйткөнгө милдеттүүбүз да. Анан былтыр 2017-жылдын 1-январынан баштап ушул топтомо компонентинин акча каражаттарын ар бир жаран өзүнүн арызы менен башка бир жакка башка инвестиция салганга укук бар, кирген да. Бирок ошол укук башка бирөөнө салыш үчүн биз ошол компанияны конкурс менен тандап алышыбыз керек. Кайсы компанияга өткөрүп беришибиз керек боюнча. Ал жерде да бир өзүнүн требованиялары бар. Ошол бирок тилекке каршы былтыркы жылы конкурстардын жыйынтыгы жакшы жыйынтык берген жок. Себептен бир дагы бизде Кыргызстанда андай баягы өнүккөн компания жок да. Биз ал акчага биз ушунчалык кылдаттык, жоопкерчилик менен карайбыз. Эртеңки күнү ал акчага жооп беришибиз керек да. То есть ар бир жаран эртеңки күнү ошол акчасын канча жылдан берки инвест доходу менен алыш керек. Жылга бул инвест доходдун пайыздары 12,5%, 14-16%га чейин болгон убактар болгон. Азыр эми быйыл 18-жылдын жыйынтыгын жаңы чыгарып атабыз. 12,21%-ден тегерегинде болот. Бул болсо ошо 1 жылдык топтолгон акчанын үстүнө үстөк кошумча акча деген эсептелет, түшүндүрөт да. Рахмат, бизге келген бир суроо бар экен, окуп коеюн. Чет өлкөгө иштеп жаткандар ошол пенсиялык камсыздандырууну ишке ашырыш үчүн эмне кылышыбыз керек дейт да. Мисалы биз жөн эле барып иштей беребиз, а биз кантип ошону камсыз кылабыз деген суроо экен. Дагы бир угарманды да кабыл алалы, анан экөөнө чогуу жооп берсеңиз. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Алло. Угуп жатабыз сизди. Саламатсыздар. Менин момундай суроом бар да. Мыйзамга. Мисалы биз пенсияга чыккандан кийин жанагы дыйкан чарбага жерибиз бар да, аны налог жылга төлөп атпайбызбы? Меники мисалы бир 5-6 жыл болду да. Ушул эсеп болбойт. Мурда налогко төлөчүбүз акчасын. Азыр эми силер чогулуп кылабыңарбы? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, Россияда, Казакстанда маврекил мисалы эмгек стажы 40 жылдан ашык болсо, жашына жараша 70-тен өткөндө өзүнчө бир начисление кылып, 60-тан кийин өзүнчө кылып, 80-де өзүнчө кылып мындай өлгөтө бар да. А бизде 100% эле мисалы 45-тесиңби, 70-тесиңби баягы кошо бересиңер да 150 сомдон, 300 сомдон, 400 сомдончу. Ушулар качан мындай регулировка болот? Анда эки суроом мына бул жерде жанагы высокогорье болгондо, мисалы мен высокогорьеда нарында турам, Жумгал районунда, Шапалам дагы да. Шаардагылар деле мен курактыкты кошулат, жанагы эмеси кошулганда мен деле кошулат. Ушул кандай кошулабы, кошулбайбы? Үчүнчү суроом да. Рахмат чоң. Биринчи сурооңуз боюнча эмгек мигранттары дедиңизби? Эмгек мигранттары боюнча жок, эмгек мигранттар эмес, ошо Казакстанда мен ал жөнүндө ачык айтсам андай маалыматым жок экен. Жаш курагына жараша кошулат деген. Негизи бул андай мен мисалы башка өлкөлөрдөн ушундай жаш курагы боюнча кошулат дегенди уга элекмин. Жанагы дыйкан чарбалар салык кызматына, жанагы дыйкан чарбалар боюнча да суроо бербедиби? Дыйкан чарбалар боюнча наоборот биз буга чейин биз чогулуп келгенбиз. Азыр салык кызматы да. Бул жерде иштеген жылдары боюнча толук кандуу маалыматтарды топтоп ошону тактасаңыз, бул жыл сайын пенсияңызга кошулчу нерсе.
ошол суммаларыңызга жараша пенсияңыздын өлчөмүнө кошулат. Ал эмгек стажы болсо эсептелет, же болбосо ошол дыйкан чарбасында только единственный бир эмеси дыйкан чарбасында мүчөлөрдүн арасында гана баягы официально төлгөн турган мүчөлөрдүн арасында болот да. Экинчи суроосу боюнча бизде жаш курагы боюнча 80 жашка чыкканда гана бир кошумча акчалар бар каралган, ошолор кошулат. Россия, Казакстанда мен андай кошумчаларды билбейм. Бул базалык пенсиянын базалык бөлүгүн айтып атат болуш керек. Бул киши ар бир возрастка жараша ошо базалык бөлүгү определяться этилет да аларда. Бизде эми биздин система бул баягы акчабыз мүмкүнчүлүгүбүз аз болгону менен, бирок биздин система башка коңшу мамлекеттерге караганда аябай мындай лоялдуу и көп тармакты кармаган система да. Бул эң жакшы система деп ойлойм да. Үчүнчү суроо. Бизде Facebook пайдалануучунун суроосу бар. Жана эмгек мигранттары чет өлкөгө чыгып атканда же ошол жакта иштеп атканда мыйзамдуу пенсия менен камсыз болуш үчүн эмне кылышыбыз керек деп атпайбы? Мисалы чет өлкөдө бул жерде келишим түзүлгөн мамлекеттер, Өлкөлөр мисалы жогоруда сиз айткан, жана мен жогоруда айтып кеттим, Европалык экономикалык биримдикке кирген мүчө өлкөлөрдүн ортосунда азыр келишим кол коюлса, күчүнө кирсе, азырынча кире элек, эсеп болот. Азырынча кире элек. Бирок бул жерде ошол киргенден кийин дагы ошол пенсияга чыкканга укугун эсептөө үчүн ошол өлкөдө мурунку иштеген стаждары эсепке алынат. Биз ошондой мүмкүнчүлүктү киргиздик. Бул дагы болсо бир жетишкендик деп ойлойм. Себеп дегенде башка бирде өлкөдө мурунку төлөгөндөрдүн мыйзам күчүнө киргенден баштап эсептелинет. Биз болсо ошо Турция мамлекети менен дагы бул биримдиктеги мамлекеттер менен да ушундай сүйлөшүүгө жетиштик. Мурунку жылдарда эсепке алынат. Андан тышкары төлөгөн бул жерде официалдуу түрдө төлөнүш керек. Бардык иш берүүчү менен ошол келишим түзүп атканда ар бир жаран өзү ошонун болгон өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланганга алыш керек, пайдаланып алыш керек да. Ошо келишимге ошонун баарын киргизип алыш керек. Ошондо гана бул толук кандуу ошо укуктар корголот да. Рахмат. 39 21 90 39 19 33 телефондор аркылуу суроолорду кабыл алабыз. Медересен Кулыч жогорку кеңештин депутаттары ошо камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифтерин төмөндөтүү боюнча дагы сөз болуп, талаптар менен чыгып жатышпады беле? Бул боюнча кандай иштер жүрүүдө, камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифтери жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз да. Мен азыр жана жогоруда кишинин дагы бир суроосу калып калды, ошону да кошуп коеюн. Бул киши айтып атат ошо баардыгыбызга бирдей өлчөмдө кошуп атасыңар депчи. Анан чынын айтыш керек, ошол 3 жыл мурун гана ушул мыйзам күчүнө кирип, именно индексация пенсиянын бөлүктөрүн индексация жөнүндө мыйзам кабыл алынгандан баштап ар бир мыйзам пенсиянын өлчөмүнө жараша, кошкон салымына жараша, төккөн взносуна жараша, анан эмгек стажына жараша гана көбөйтүлүп калды. Өзүңүздөр билесиздер, бул дагы болсо ошол пропорциянын баарына бирдей бөлүп салбай, кимдин канчалык эмгек стажы көп болсо ошого жараша, кимдин канчалык страховой камсыздандыруу төгүмдөрү канчалык чоң болсо ошого жараша гана кошулуп атат. Былтыркы кошулууларда мисалы 250 сомдон кем эмес деп коштук. Эми баягы аз алган пенсионердин катмарын да карашыбыз керек. Аларды анан көп алганды да карашыбыз керек. Ошондо мындай алганда 1800 сомго чейин кошулду. Бирөөнө 250 сом кошулса, бирөөнө 1800 сом кошулду да. Ошон үчүн ушул кишинин да вопросун айтып коеюн дедим эле. Эми жогорку кеңештин депутаттары биз баягы бюджетти коргогонго барганда ушул тарифтердин өлчөмдөрү аябай көп деп, бул соц тармактарда айтылып атат, бардык эле жерде бул айтылып атат көп деп. Себеп дегенде ошо бизнес коомчулугу көп көтөрүп атат. 27,25% көп төлөнөт депчи. Анан бул жерде айтып коюш керек, бул мамлекеттик милдеттүү медициналык фонду бар бул жерде. 2% анын ичинде. Бул жерде 2% жана топтомо фонду бар. Анан 0,25% бул камсыздандыруу жана эмгекчилердин фонду бар да, эмгекчи фонду, профсоюз ошол фонду бар.
ошолорго кетет. Ошо калган 23% ушул пенсиялык фондко кетет. Анан тарифтерди түшүрүү максатында былтыркы жылы декабрда социалдык маселелер жана комитетинин чечими боюнча жумушчу топ түзүлгөн. Бул жумушчу топ ушул май айына чейин 4 группага бөлүнүп алып иштеп чыктык. Бул жерде бир эле тарифтерди түшүрүп койгондон биз утпайбыз да. Биз баягы пенсиялык саясатты, анан тарифтик саясатты чогуу карасак, ошондо биз бир жетишкендикке барабыз. Мисалы 5%, биздин эсеп боюнча 5%, мен баягы мисал катары айтып атам да, 5% түшүрсөк биз 6,5 миллиарддан ашык жоготууга учурайбыз. Баардыгына түшүрүп салсак. Ошон үчүн ушуну биз баягы карап, азыр эми кичине айтканга эртерээк болуп атат, канча пайызга түшүрөбүз, кандай кылабыз дегенде. Но бирок сунуш, сын пикирлердин баарын топтодук, мунун баары даяр. Кудай буюрса биз азыр ошо эл менен жолугуп, элдин арасында да ушуну түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, менин орун басарларым өткөн жумада 2 регионго чыгып келишти. Азыр дагы ушул 2 ай күзгө чейин ушу бүт региондорду кыдырганга аракет кылып, эл менен кененирээк жолугабыз дагы. Ошондон кийин жаңы мыйзамдуу борун, жаңы бир нерсени алып келебиз. Негизи түшүрүү мүмкүнчүлүгүн карашыбыз керек. Бирок мындай ошол төлөөчүгө дагы бир кызыктар мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Ал дагы төлөгөндө ошол мен ушуну кызыгып төлөйүн деп төлөгөндөй мүмкүнчүлүк ошонун баары тең. Анан ошол жоготуулардын эң биринчиси ушу жоготуулардын булактарын кайсы жактан ошону табабыз, кайсы жактан түшөт деп ошонун баарын комплекстүү карасак, мен жана айтпадымбы жогоруда пенсиянын да аябай көп түрү бар деп, майдалап салганбыз деп. Ошолорду карашыбыз керек. Бул жерде аябай көп, аябай чоң орчундуу маселе да, муну аябай кылдат карап туруп алып барбасак, мындай айтты деп эле түшүрүп салсак, биз эртеңки күнү 650 миң пенсионерди көчөгө чыгарып алышыбыз мүмкүн да. Себеп дегенде биз төлөй албай калабыз. Бүгүн күнүнө төлөнүп атат, ошон үчүн баягы тынчыраак абалда. Эсе төлөнбөй калса, биз бир күн кечиксек, уже пенсионерлер чала баштайт. Мисалы 10-да дегенде 10 күнү дем алыш күндөрү болуп калса, 11-12сине жылып кетсе, эмне үчүн 10-да түшкөн жок деген суроолор келет да сразу. Ошон үчүн муну аябай кылдат карап чыгып турган барышыбыз керек да буга чейин. Рахмат. Бизде дагы бир суроо бар экен. Патент менен иштегендерге пенсия чектөөдө кандай жаңылыктар бар? Мурдагыдай эле кала береби? Артыкчылыктарды берсеңиздер жакшы болот эле дейт. Деги эле патент менен иштегендерге кандай чектелет пенсия? Бул жерде патент менен иштегендер камсыздандыруу төгүмдөрүн, ошол полис деп коебуз, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн полиси бар, ошол полис менен отдельно төлөнүш керек. Бизде баягы түшүнүк болуп калганда, налог менен соцфонд экөөнү аралаштырып коюшат да. Бул негизи туура эмес. Негизи бул камсыздандыруу төгүмдөрү менен налогтун экөөнүн түзүлүшү башка болот. Бул камсыздандыруу төгүмдөрү бул кайра ошол жаранга кайтарылып келчү нерсе. Кийин жаш курага келгенде ошону толук кандуу өзү алат. Негизичи, мисалы, мындай да, бул дүйнөлүк практикада деле ушундай. 20 жыл төлөгөн акчаны, соцфондко төлөгөн акчаны, ал кийин пенсия чектелип, пенсияга чыккандан кийин 12 жылдын ичинде алып бүтөт. Толугу менен. Анан Кудай ден соолук берип, аманчылык берсе, көбүрөөк жашаса, андан уже лишний ала баштайт. Ушундай да, негизи дүйнөлүк практикада баардык эле жерде ушундай. Ошон үчүн пенсиянын өлчөмү бул камсыздандыруу төгүмдөрүнүн өлчөмүнөн көз каранды да. Канчалык көбүрөөк төлөсө, ошончолук көбүрөөк пенсия алат. Канчалык аз төлөсө, ошончолук аз пенсия алат да. Ошон үчүн бул патент менен иштегендерге да айтат элем, бул азыр бизде өз каалоосу менен барып төлөгөндөр бар. Добровольный деп коебуз. Орточо эмгек айлыктын 10%-дан кем эмес кылып төлөш керек. Ошону төлөсө болот, ага пенсия чектелет. Андан тышкары полис деген бар, ошо полис сатып алып, аны төлөсө болот. Ар биринин өзүнүн тарифтери бар. Эмне иш кылат, ошого жараша өзүнүн тарифтери бар, ошол тариф менен төлөш керек. Рахмат. Бизге Facebook пайдалануучулардан келген суроолор дагы бар. Окуй кетели. Бийик тоолуу аймактарга пенсияда артыкчылык берилет. Алардын тизмеси кандай учурда жаңыланат деген бир суроо экен. Бул бизде бар да, бийик тоолуу аймактардыкы өзүнчө каралат да. Дагы бир суроо, иштеп жаткан пенсионерлердин соцфондко которуп жаткандыгын билип алуу үчүн эмне кылышыбыз керек? Сиз айткан жеке кабинет деген ушуга жардам береби дейт. Эми иштеп жаткан пенсионердин
иштеген айлыгын соцфондко төккөн акчасын алып пенсионер өзү гана билгенге укуктуу. Биз башка кишиге ал маалыматты бере албайбыз. Өзү кайда барып билип алышы керек ошондо? Бул өзү жанагы өздүк кабинет ачылса ошого кирип билип алса болот. Жардам берет экен демек ал, э? Же болбосо райондук бөлүмгө барып эле бир жолу арыз жазып, жана айткандай электрондук түрдө аны да алса болот да. Бул маалымат купуя сырга кирет дагы. Биз үчүнчү кишиге аны бергенге укугубуз жок, бере албайбыз да. Тоолуу аймактарда ар бир жердин өзүнүн коэффициенти бар. Бийик тоолуу коэффициент деп коебуз. Ошол бийик тоолуу коэффициентке жараша айлык акысына ай сайын кошулат иштеген кишилерге, ошого жараша төлөп, ошого жараша чыгып атышат. Булардын бир өзгөчөлүгү, булар жалпы жаш курактан 8 жыл эрте чыгат. Эркектер жалпы жаш курак 63 болсо, булар 55-тен чыгат. Аялдар 58 болсо 50 жаштан чыгат да, мисалы. Ал эми андан тышкары жанагы бийик тоолуу аймакта жашагандар аялдар бар. 45 жаштан чыкканга мүмкүнчүлүгү бар. Булар болсо 3 баласы бар болсо, 3 баладан үйдө балдары бар болсо, ошолар 45 жашка чыкканга укугу бар. Бирок бул жерде 20 жыл, 25 жыл жанагы керектелүүчү стаж, пенсияны толук кандуу эсептегенге ошондой стаж болуш керек, эмгек стажы. Дагы бир угармандан Facebook пайдалануучунун суроосу бар экен. Жаңы эле пенсия чектеттим. Менин топтомо бөлүктөгү акчаны алуу эрежеси кандай, кантип алам деген. Ушу жана жогоруда айтып кетпедикпи? Топтомо бөлүктүн акчасын бүгүнкү күнгө чейин азыркы чыгып аткан пенсионерлер биз 2012 жылдан баштап ошол буларга баягы ограничение коюлуп калган да. 2012 жылдан баштап 1968 жылга чейинки эркек аял кишилер 64 жылга чейинки эркек кишилер төлөөдөн бошотулуп калган да. Ошол категория ала албайт. Эми ал категорияга кирирлер чыгып атат уже пенсияга. Бирок ошол 2010-11 жылдагы азыр 2 жыл убакытта, 2 жыл убакытта төлөнүп калгандарын ошолор азыр ошо толук кандуу өзлөрүнүн жана инвест доходу менен, мен бир пример кылып айтып берейин. Бүгүн эле жакында эле бир кишиникин ошончо жылдан бери албай жүрүптүр. Ушунун арыз менен кайрылган. Бул заявительный характер да. Арыз жазып алыш керек өзүлөр. Анан арыз менен кайрылганын карадык. Болгону 11 000 сом төлөнүптүр. Үстүнө 13 000 сом инвест доход болуптур. Ошончо жылдан бергиси. Анан ошондой алып атышат. Бул киши кайрылып, ошол райондук бөлүмгө кайрылып эле алганга толук мүмкүнчүлүк. Арыз жазат экен дагы. Анан биз азыр бул өкмөттө токтом долбоор каралып, азыр кол коюуда каралып атат. Мурун бул жана суммасынын бир порог бар болчу. Ошол порогту мурун 27 000 болчу. Ошол 27 000ге чейинки гана акчасын алганга мүмкүнчүлүк болчу дагы. Андан калганын баягы биз бөлүп койчубуз 3 жылгачы. Ошол өзгөртүүнү биз жобого өзгөртүү киргизип, азыр почти 138 000 сомго чыгардык. Порогту бир жолу алганга укук берилип атат. Анан калган акчасын баягы өз калоосу менен бөлүп алганга мүмкүнчүлүк берип атабыз да. Анан инвалиддер, биринчи, экинчи группадагы инвалиддердин акчасын канча акчасы бар болсо да толугу менен алганга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Андан тышкары азыр саламаттык сактоо министрлиги менен жана мамлекеттик ипотекалык компания менен экөөбүз иштеп атабыз. Ошонун алкагында жанагы первоначальный взнос деп коебуз. Ошого төлөп бергенге акчасы бар болсо, ушул топтому компоненттин акчасын, андан тышкары жанагы ден соолугуна, операцияга керектелүүчү нерселер болсо, биз ошону төлөп бергенге мүмкүнчүлүк. Азыр иштеп чыгып, жол жобосун жазып, анан күзүндө дагы өзгөрүп келебиз. Азыр убактыбыз аяктап калды. Бир суроо бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Сурооңузду кыскача бериңиз. Нарын шаарынын тургуну мен 55-тен пенсияга чыгышым керек эле, бирок жетпей калды баягы 20 жыл стаждачы. Анан эми азыр 60-га чыктым, эми какой-то бир эме жокпу. 63-ке чейин турабызбы? Анан пропискада Бишкекте да. Рахмат. Бул жерде керектелүүчү именно бийик тоолуу шарттардыкы ошондой да, керектелүүчү стаж болуш керек. Керектелүүчү стаж жетпесе, болбосо ошол бийик тоолуу аймакта 20 жыл жашап, анан эмгектениш керек да. Анан арасы жашабагандан жетпей калат, 63-төн чыгат. Бишкекте болгондон кийин. Рахмат. Жетишебизби? Бир суроо бар экен, угалы. Саламатсызбы? Мен эле суроо бердим эле. Айтыңыз. Экинчи
түсүнө расымында биринчисин түшүнбөй калып жакшы, мен кыргызча түшүндүрөйүнчү. Кыскача айтыңыз. 92 жылы дыйканчылар тараганда бир үйдүн баары үлүш берилген деп, мисалы 5 балага так. Анын баары чоңоюп турмушка чыгып бияпка кетти. Ошол жылдары мисалы налогко биз буудай алчу так. Станциябыз турат, накладной тиешчи болот. Анан бул азыркы санариптешип калдык ар учеттор бар да. Ошолор эсеп болобу болбойбу деп соордум эмнедерге жанагы. Азыр эмне болот азыр? угуңуз. 92 эмес 96 жылдан баштап төлөгөн акчаларыңыздын баары буудай менен төлөсөңүз дагы, кандай төлөсөңүз дагы ошонун баары тең эсеп болот. Стажга кошулат. Андан тышкары 96 жылдан баштап пенсиянын размерине дагы кошулат да. Бул балдарыңызга жазылган болсо, балдарыңызга стаж болуп кирилет дагы. Өзүңүзгө жазылсаңыз, өзүңүздүн пенсияңыздын өлчөмүн көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Рахмат, урматтуу радио угармандар. Сиздер Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Ирсалиев Медер Эсенкулович менен болгон маекти уктуңуздар. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Бакыт Ашрахманов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.